Бул жерде үрөнчүлүк буудай, арпа, мака. Чогулушта экен азыр ээлери. Az çıksınca. Чогулуш болуп атат. Менен арпа var. Акташ айыл өкмөтү, Мурамыт ата айыл чарба кооперативи. Кайсы сорт бул ака? Карабалта. 370'ten. Карабалта 370. Garanti Жүгөрү урук 362. Канча сомдон экен булар? 150 сом. Булар 150 сом. Adresi kayarken ne adresin? Буларчы? 540 сом. Жаздык буудай? Aktaş aylık. Uruk em çıkar. Урук эми чыгат, пока жок. Арпачы? Arpa 35 сом darlangan. Ага. Телефон номеріңізді айтып қойсаңыз. 0558 менен 55 44 54. Мурабыт ата айыл чарба кооперативи экен. Туғандар пақтаны түшүнүн көкөттөр. Пақтанын уруктары. Дарыланган пақтанын уруктары. Төрөгелди Беде үрөнчүлүк кооперативине өттүк. Кара Суу району Жоош айыл аймагы. Астында буудайлардын түрлөрүн койгон. Влада сорту, Давыр сорту. Бизге да үрөн берсеңиз. Тугандар, үрөн керек болсо мына ушул номерге чаласыздар. 79 мен 69 69 27. Беде местный вы? Местный урок. Канча сомдон? 500 сомдон. 500 сомдон не деген сорт? Бул мына Бектор S1 деген сорт. Бектор S1 деген сорт. 2020 жылда эгилген, чаңдаштырылган. Өзү негизи мына Узгенский эски өзүбүздүн кара бедели. S3 менен чаңдаштырылган ба бул? Бул негизинде мына эң жакшы беделердин бири болот. Ысыктыкка чыдамдуу болот. 40 градуска. 40 градуска чейин чыдайт. Тугандар, мына ушул местный беде боюнча мына ушул маалымат керек болсо толугураак ушул номерге кайрыласыздар. Төрөгелди Беде үрөнчүлүк кооперативи экен. Мына ушуга чалсаңыздар, силерге кийинки маалымат беришет. Кийинки Агродон үрөнчүлүк кооперативи менен тааныштырабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Арпа не деген урук бул? Родник деген. Родник 60 центнерде айта. 2022 жылкы түшүм экен бул. Бул пактанын жигиттери экен, э? К66 деген уругу. Кашкар кыштак айыл аймагы Ак-Алтын үрөнчүлүк кооперативи менен тааныштырабыз. Буудай жана ошондой эле пактанын жигиттери. Түшүмдүүлүгү 43 центнерде. Не деген сорту дейт? К52 деген сорт экен булар. Кара Суу районунун Нариман айыл аймагынын Оомат Агро өндүрүштүк үрөнчүлүк кооперативи. Карточка барбы сиздерде? Кандай карточка? Визитка барбы? Визитка жок. Визитка жок. Успех. Белый жемчуг. Белый жемчуг. Бул не бул аслында? Не кылат? Органическое удобрение бул. Не берет? Жер семиздиктер. Жер семиздикчи, бар жок өсүмдүктөргө органикалык түрдө производство каяктыкка? Россиянский. Ошо Оомат Агро аркылуу эмне кылып атабыз, испытание кылып өткөрдүк. Отпар. Өзүңүздөр текшерип көрдүңүздөр? Жыйынтык кандай болду? Номериңиздер кандай? 0550 0550 01 21 31. 01 21 31. Сактап калыңыздар. Ушул Кара Суудагы Оомат Агро деген өндүрүштүк үрөнчүлүктүн номерлери, ошол адрестерге кайрыласыздар. Белый жемчуг представительствосы бизде. Бүт черные дагы, белые да сиздер деген да, красныйчы. Жакшы азамат. Органика менен. Органика бүт бар сиздерде. Экологически чистая продукция деген темада. Биз ошо башчыбызды сүрөткө түшкөн, ошо эмебиз 60 центнерден беренчтерим. Пактадабы? Азамат молодец. Азамат ишиңиздерге ийгилик. Тугандар, мынакей Кыргызстанга белгилүү болуп калган Грохскага келген окшойбуз. Тааныштырайын. Cotton Textile Factory дейт. Каяктын производствосу бул? Ассаламу алейкум. Ава, маалымат бербейт окшойсуз. Грохс. Бере тургандары башка экен, а?
Туғандар мына грохс, удобрение. Бұл жағы май, пақта, күнжарасы. Яғы гүл болып кеткен уже. Туғандар бұл жерде дағы штамтық роза. Мына суретте көрініп тұрғандай, мына ушындай түрде гүлдейді. Аралаш, қызыл, сары, көк. Ассаламалейкум ағыбандар. Оштағы райондар аралық айыл чарба өсімдіктердің экспертизалау борбору. Бұл Россия назимая пшеница. 20 тонна келген. Туғандар, алманы сатың десек сатпай атады. Анткені министр шыққанғача қалбай қалады деп қорқып атады. Көрдіңіздер, алманың түсіні көргенде уже авазың келе тұрған алма екенде. Бай. Туғандар, мұнеке. Құттымызам алмаға өтіп кетеді деп қойсаңыз. Көрдіңіздер жалтырақтығыны. Қандай соны түс беріп тұрады. Тұқмыш. Бай. Туғандар, мен айтайын дегенім, алды өзді азыр сіздермен жақшы бір бөліше тұрған нәрсе бар. Бұл жақшы жері Қырғызстандың içinde işlep çıkarılgan Biaglinin деген açıtқыч. Мына ушул препаратты туғандар. Биостимулятор қатары өсімдікке барлық түріне қолдансаңыздар болады. Ака, бұны қаншадан сатудасыз литріні? Биаглин қаншадан бері отасыздар? 5 литр. Литрі 45? 55 сом. Туғандар, мына арзан, бирок өте керектүү нерсе. Трихотерминдағы бар ма? Биаглин бұл жасылша жер жеміштерді өстірүүдө ушуну көп колдонсоңуздар болот. Арзан, бирок сапаттуу. Туғандар, мыныкы кийинки тааныштыра турган нерсе бул триходермин деген нерсе. Бул Ошто иштеп чыккан бу? Оштун лабораториясында иштеп чыккан жергиликтүү препарат, туғандар. Мына ушуну триходерминди өсүмдүктөрдүн илдеттери менен күрөшүүдө колдонсоңуздар өтө эффективдүү жыйынтык берет. Кылкандуу дан эгиндерге, ошондой эле картошкага, макага жана башка нерселерге, бак-дарактарга колдонсоңуздар болот. Мынанда жазып коюп тур. 1 гектар жерге 12-15 литр кетет. Акчасы болсо, эжеке акчасы канча болду булар? Триходермин. 1 литр канча сом? 30-55. Бул 35 экен, бул 55 экен, туғандар. Көрдүңүздөр, эң арзан. Муну 40-ты ачтууда колдонсоңуздар болот. Өтө эффективдүү. Биз муну колдонуп көргөнбүз. Телефон номериңиздер же немеңиздер барбы? Визитка барбы? Индиранкин айтайын, качан Индирежендикин айтың. Индирежендикин айтың номерин. 755 менен 23 19. 19. 09 ба? Музыкада жакшы болбапчы. Туғандар, органикалык айыл чарба департаментинин Ош территориалдык филиалынын товарларын көрсөттүм сиздерге. Андан тышкары Гумакс Россиянын жаңы муундагы органикалык жер семирткич Новопит деп айтылат. Мына ушундагы колдонсоңуздар болот. Бул органикалык азык зат болуп эсептелет. Мына ушунду жарпарлар туғандар. Холестерин жок да булар да? Кош багыт. Кішкене. Торф асыл тұқым фермерлік чарбасы, Чолпунай асыл тұқым фермерлік чарбасы. Бұлар сатпайсыңар? Мынау болса, мынаны бірінші торпағы да. Мына былтыр сүрет болғандықтан кішіне көрден тұрған азыр күшті мынау енесінен чоң. Мүйізі ашып кетсе бір
2-3 сантиметр өз. Ассаламу алейкум достор. Мал чарба тармагын өттүк, ушул жакта тааныштырабыз. Алдыңыздарда көрүнүп турган койлор.